бала кезимде. Жаңыдан спортта бир гүлдөп бир курч болуп турган кез да, мисалычы. Анан агаларым бар эле. Мындай карасаң, биз сыяктуу кичине мындай ийгилик жаратып калган агаларыбыз, акчасы бар, иши бар, чоң кызматы бар. Анан бир Азия чемпионатына барайын деп атам жаштар арасында. Ушунчалык бир ушунчалык дейин десе, мисалы азыр мен өзүм эле төлөп берип кое турам. Бир балам барам, ийгилик жаратып утуп келем десе, мен өзүм эле төлөп берип коем. Мен азыр ошол аракетимди, анткени мен башыман өткөн нерсеге сразу жок дебей албайм да. Мен таап берем. Өзүмдүн чөнтөгүмөн чыкпаса да мен таап берем да ал баламачы. Ошо 12-13 агам бар эле, ишенгем. 3000, 4000 сомдон берсечи, мен аякта барып сапырып келе турган убага эле да алчы. Анан даярдана бер деп койдум. 1 ай эмес, 3 ай даярдандым. 3 ай даярдандым. Даяр бардык, форма даяр. Мелдешти карасам, Кудайым буйруса, утчудай болуп турам. Только барыш керек. Анан баягы күнүнүн убакыт сааты келип, мен билет алайын деп, анан байкелериме жолугуп, бардыгы тамактанып отурушат. Келип анан ушундай болуп калды. Мүмкүнчүлүк керек болуп калды десем. Келип 35 000 сом керек болчу ошондочу. Баары бирге отуруп алган 6 000 сом берет да. Ошол жерден сындым да менчи. Жан дүйнөм ыйлады. Жан дүйнөм ушунчалык ыйлады да. Ошондой эшикке чыгып туруп анан бир нерсени түшүндүм да. Адамдардан эмес, Алладан сураныш керек экен.